Бүгүн Казакстанда айыл чарба каттоосу башталды. Аяк 10 айына чейин ал онлайн форматта өтөт. Мурунку жылдардагыдай эле санариптик технологиялар колдонулат. Алардын киргизилишинин аркасында маалыматтарды иштеп чыгуу тездетилет деп билдирет Улуттук статистика бюросу. Айыл чарба түзүмдөрү санак чекит gov.kz сайтында анкетанын суроолоруна өз алдынча жооп бере алышат. Жалпысынан 20 миңден ашык ишкананы жана 280 миңге жакын дыйкан чарбасын, ошондой эле жеке ишкерлерди камтуу көздөлүүдө. Айыл жергесинде жашаган респонденттер өзүн өзү тейлөө зоналарына кайрыла алышат. Алар акимчиликтердин алдында жана райондук статистика бөлүмдөрүндө уюштурулган. Республика боюнча мындай пункттардын саны 2700гө жакын. Мындан тышкары каттоо учурунда келип чыккан бардык суроолорду күнү түнү бирдиктүү байланыш борбору аркылуу берүүгө болот. Белгилей кетсек, Казакстандагы компания айыл чарба каттоосунун 10-дүйнөлүк программасын жана ФАОнун сунуштарынын алкагында өтүүдө. На сайте будут доступны два варианта опросника, один для сельхозпредприятий и второй для домашних. Сайтта сурамжылоонун эки варианты жеткиликтүү болот. Бири айыл чарба ишканалары үчүн, экинчиси бакчасы, короосу же малы бар үй чарбалары үчүн. Суроолор жерди пайдалануу, техниканын болушу, малды багуу, инфраструктура, айыл чарба өнүмүн өндүрүү жана сатуу, ошондой эле эмгек шарттарына тиешелүү санак чекит gov.kz сайтында кеңештер орнотулган. Сурамжылоонун бөлүмдөрүн толтуруу боюнча толук видео нускама жайгаштырылган. Ошондой эле санак мырза деп аталган атайын иштелип чыккан чат-бот иштейт. Ал суроолорго жеткиликтүү түрдө жооп берет. Чат-бот, который называется Санак Мырза, который отвечает на вопросы моментально и в доступной форме. Улуттук статистика бюросу онлайн анкета толтурбагандар офлайн катыша алат дешет. Аларга атайын даярдалган интервьюерлер келишет. Калктык каттоодон алынган алдын ала маалыматтарды 5 айында. Ал эми акыркы маалыматтарды 2026-жылы берүү мерчимделүүдө.